Теле сабак. Саламатсыңарбы, балдар. Силер менен телеэкран аркылуу көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Балдар, биз кайсыл мамлекетте жашап жатабыз? Ал мамлекет жөнүндө эмнелерди билесиңер? Ойлонуп көргүлөчү. Ошондой эле биздин мамлекет менен шериктеш мамлекеттерди атай аласыңарбы? Демек, биз ушул суроолорго жооп издейбиз. Демек, балдар, биздин бүгүнкү сабакта мекенибиз Кыргызстандын шериктеш мамлекеттери жөнүндө билесиңер. Алар жөнүндө билгениңерди айтып берүүгө үйрөнөсүңөр. Мекенибиздин баалуулуктарын сактай билүүнү жана мекенчил болууну түшүнөсүңөр. Кыргызстан Борбордук Азияда жайгашкан. Өлкөнүн курамында 7 область бар. Борбору Бишкек шаары. Кыргызстан абдан кооз өлкө. Асман мелжиреген бийик тоолорубуз, терең көлдөрүбүз, таза аба, мөңгү сууларыбыз. Кыргыз эли көп кылымдык тарыхы, кайталангыс маданияты, каада салты, улуттук тилин аздектеген эл. Түндүк аймагында кар кете элек болсо, түштүгүндө алма өрүк гүлдөйт. Кыргыз бермети ысык көл менен сыймыктанабыз. Жерибиз кең байлыктарга бай жана таланттуу адамдар мекенибиздин жана элибиздин атын чыгарган улуу акын жазуучулардын, таланттуу сүрөтчүлөрдүн, манасчылардын мекени. Кыргызстан көп улуттуу калкы бар мамлекет. Азыркы учурда бирдиктүү үй бүлөдөй көптөгөн улуттун өкүлдөрү жашап келет. Кыргыздын эли бирдиктүү эл. Тынчтык жана ынтымак ар бир адам үчүн башкы орунда турат. Өлкөнүн расмий аталышы Кыргыз Республикасы. Аянты 199 000 километр квадрат. Калкы 6 миллиондон ашык. Мамлекеттик тили кыргыз тили. Акча бирдиги кыргыз сому. Борбору Бишкек шаары. Дүйнөдө көптөгөн ар түрдүү өлкөлөр бар. Ар бир өлкөнүн өзүнө тиешелүү өзгөчө белгилери болот. Алар мамлекеттик символикасында чагылдырылган. Булар туу, герб жана гимн. Мамлекеттик символика конституция же атайын мыйзам менен бекитилет. Ар бир коом өзүнүн өзгөчөлөнгөн белгилери менен сыймыктанып, аны аздектеши, коргошу жана сыйлашы керек. Биздин мекенибиз Кыргызстан. Биздин мамлекеттин дагы мамлекеттик символдору, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу, бул күжүрмөндүүлүктүн, кайраттуулуктун символу. Кең пейил Манас атабыздын туусунун түсү кызыл болгон. Кыргыз элинин биримдиги, күн биздин жерибиздин тынчтыгы. Кыргыз Республикасынын герби күн тынчтыкка умтулуу. Тоолор биздин сүйүктүү жергебиз. Көл жетишкендиктин символу. Ак шумкар мекенибиздин коопсуздугу жана аны коргоо. Буудай жана пахта жергебиздин байлыгы. Биздин шериктеш өлкөлөрдүн, элдерин жана башка мамлекеттерди ысык көл жана Жалал-Абад сыяктуу курорттук зоналарыбыз кызыктырат. Аларга тарыхый жерлерибиз да белгилүү. Сары челек коруктары,
архитектуралык эстеликтери дагы кызыктырат. Кыргыз элинин кылымдап жараткан улуттук сыймыгы, руханий маданиятынын туу чокусу болгон Манас эпосу. Манастын күмбөзү Талас областында жайгашкан. Шах Фазил күмбөзү Жалал-Абад областындагы Гулистан айылында тургузулган. Бул эмне? Бул силерге таанышпы? Бул силер жашаган аймакта эмеспи? Же бул жерге бардыңар беле? Эмне деп аталат? Туура, Саймалуу таш. Ал Казарман айылына жакын жайгашкан. Бул эмне? Бул силерге таанышпы? Бул силер жашаган аймакта эмеспи? Ооба, бул чиркөө. Бул Каракол шаарында жайгашкан чиркөө. Каракол шаарынын борборунда кооз архитектуралык курулуштун бири болгон чиркөө. Дунган мечити кайсыл жакта жайгашкан? Буга чейин көрдүңөр беле? Бул мечит Каракол шаарында жайгашкан. Мечит Будда храмынын стилинде курулган. Анын кайталангыстыгы бир мык урулбастан темир пайдаланылбай салынгандыгында. Тажрыйбалуу чебер усталар Тянь-Шань карагайынан кара жыгачтын теректи ашатып курулушка пайдаланышкан. Ал эми бул тарыхый эстеликти кайдан көрдүңөр эле? Ал кайда жайгашкан? Бул Бурана мунарасы. 10-11 кылымдарда курулган байыркы курулуштардын бири. Чүй областынын Токмок шаарына жакын жерде салынган. Бул Ташрабад кербен сарайы. Нарын областында Ат башы айылына жакын Кара Коюн капчыгайында жайгашкан. Ташрабад таштан курулган кайталангыс кооз сарай. Ташрабадтын бийиктиги 20 метр. Ичинде 31 бөлмөнү бириктирген лабиринт бар. Бул жер силерге таанышпы? Же силер ошол аймакта жашайсыңарбы? Сулайман тоосу Ош шаарында жайгашкан. Тоодо улуттук тарыхый музей орун алган. Бул Өзгөн комплекси 3 курулуштан турат. Алар түндүк, ортоңку, түштүк күмбөздөрү деп аталат. Балдар, биз мекенибиз Кыргызстандын кайсыл жерлерине токтолдук? Ооба, тарыхый жерлерин эске салдык. Эми Кыргызстан менен чектеш, шериктеш мамлекеттер кайсылар? Билесиңерби? Кыргызстанга чектешкен мамлекеттер түндүгү Казакстан менен, батыш жана түндүк батышы Өзбекстан, түндүк батышы Тажикстан, түштүк жана түштүк чыгышы Кытай менен чектешкен. Кыргызстан түндүк тарабынан Казакстан Республикасы менен чектеш. Мамлекеттин расмий аталышы Казакстан Республикасы. Аянты 2,7 миллион чарчы километр. Калкы 18,5 миллиондон ашык. Акча бирдиги теңге. Мамлекеттик тили казак тили. Борбору Нур-Султан шаары. Казакстан Республикасынын мамлекеттик туусу көк түстү. Мамлекеттик гербинде ачык көк түстү. Жылкылардын
элеси мекенге кызмат кылуу оюн билдирет. Мекенин көз карегиндей коргоо жана ага кызмат кылуу дегенди түшүндүрөт. Өлкөнүн түштүгүндө күрүч, пахта, жүзүм, дарбыз, коон өстүрүлөт. Түндүк аймагында дан өсүмдүктөрү айдалат. Казакстандын жаратылышы ар түркүн. Илгери казактар малын айдап, унааларга боз үйлөрүн артып, жыл маалында көчүп жүрүшкөн. Эң кеңири колдонулган сый тамагы беш бармак. Суусундугу дарылык касиетти арбын, кымыз. Казакстан азыркы мезгилдеги өнөр жайы менен айыл чарбасы өнүккөн алдыңкы өлкө. Казакстан көп улуттуу мамлекет. Бул жакта ар улуттун өкүлдөрү жашайт. Казакстандын заманбап борбору Нур-Султан шаары. Алмата шаары Казакстандагы эң ири шаар. Медео спорт комплекси дүйнөдөгү бийик тоолуу стадион. Балдар, биз Казакстан Республикасына токтолуп өттүк. Кыргызстан батыш тарабынан Өзбекстан менен чектеш. Бул кооз азыркы заманга ылайык, бак-шакка бай жана сейил бактары көп жашыл шаар. Мамлекеттин расмий аталышы Өзбекстан Республикасы. Аянты 447,4 миң километр чарчы. Калкы 32,9 миллион. Акча бирдиги сум. Мамлекеттик тили өзбек тили. Борбору Ташкент шаары. Өзбекстан Республикасынын мамлекеттик туусу 3 түстө. Ал эми бул мамлекеттик герби. Гербтин борборунда тартылган хумо кушу. Ал эркиндиктин символу, күн жарыктын символу. Ошондой эле республиканын жаратылышынын кайталангыс шарттарын билдирет. Өзбекстан ак алтын өлкөсү деп аташат. Себеби ал айыл чарбасынын негизги орунду пахтачылык ээлейт. Пахтадан жогорку сапаттагы кездемелер токулат. Ошондой эле кездемеден эркектер кийүүчү жол бар чепкендер тигилет. Өзбек кыздарын ачык түстөгү салттуу көйнөктөрүн тигип кийишет. Пахта Өзбекстандын байлыгы болуп эсептелинет. Өзбек элинин улуттук өзгөчөлүктөрү каада салттарынан, улуттук кийимдеринен, тамак ашынан, турак жайынан ачык көрүнөт. Өзбекстан дүйнөдөгү уникалдуу мамлекет. Анын кайталангыстыгы миңдеген жылдар бою түзүлгөн маданиятында. Өзбек кыздары ачык түстөгү салттуу көйнөктөрүн жана сала өрүлгөн чачтарынан таанууга болот. Эркектер менен айымдары 4 кырдуу саймаланган кооз топу кийишет. Бул Өзбекстандын кайсыл шаары? Силер Өзбекстанга бардыңар беле? Бул Ташкент, Өзбекстандын борбору. Республиканын борбордук бөлүгүндө Кызыл кум чөлү жайгашкан. Өлкөнүн аймагында көптөгөн чөлдөр бар. Алардын белгилүүсү Кызыл кум. Чөлдөрдө ысык климатка ылайыкташкан сөксөл, төөтикен, шыбак өсөт. Жаныбарлардан ташбака, кескелдирик, жылан,
кош аяк чычкандар жашайт. Байыркы шаарлар Бухара, Самарканд, Хива. Бул жерлерге саякатка бардыңар беле? Балдар, биз Өзбекстандын тарыхына кыскача токтолдук. Бул шаарлар Өзбекстанда жайгашкан. Бухара, Самарканд, Хива. Кыргызстан түштүк батыш тарабынан Тажикстан Республикасы менен чектеш. Мамлекеттин расмий аталышы Тажикстан Республикасы. Аянты 147,1 миң чарчы километр. Калкы 9,1 миллион. Акча бирдиги сомони. Борбору Душанбе шаары. Өлкөнүн бардык тарабын тоо курчап турат. Тажикстан тоолуу өлкө. Тажикстанда жылына 300 күн ачык болот, жамгыр аз жаап, кургакчылыкка көп учурайт. Бул мамлекеттик туусу. Тажикстан Республикасынын мамлекеттик гербинде таажынын жана 7 жылдыздын жарым айлананын сүрөтү күн нурунун үстүндө түшүрүлгөн. Тажикстан Борбордук Азияда жайгашкан. Айымдар көбүнчө салттуу улуттук кийимге басым жасашат. Тигүүчүлөр менен саймачылар фабрикадан чыккан кездемелерге жана өздөрү токуган материалдарга түрдүү саймаларды түшүрүп, үй буюмдарына жана айымдардын кийимдерин кооздошот. Тажиктер көп улуттуу байыркы элдердин бири. Өрөөндөрүндө пахта, жүзүм, дарбыз, коон, жашылча жемиштер өсөт. Өлкөнүн бардык тарабын тоо курчап турат. Тажикстан тоолуу өлкө. Тоолору менен өрөөндөрүндө Кыргыз жергесиндегидей эле карышкырлар, чөллөр, кирпилер, тоодактар, таш бакалар, жыландар, аркарлар, илбирстер учурайт. Жайлоолорунда дүйнөдөгү эң чоң кой гисар тукумундагы койлорду учуратууга болот. Алардын салмагы 130 килограммга чейин жетет. Душанбе Тажикстандын борбору. Бул тарыхый жерди буга чейин көргөндөр барбы? Гисар чеби байыркы доордо сакталып калган маданий тарыхый эстелик. Тажикстандын территориясында Тянь-Шань жана Памир тоолору ээлейт. Эң ири дарыялар Аму дарыя, Сыр дарыя. Демек, балдар, биз Тажикстан шериктеш мамлекети менен кыскача тааныштык. Кыргызстан менен чектеш мамлекеттер: Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кытай. Эми балдар, бүгүнкү билгендерибизди бышыктап коелу. Медео спорт комплекси кайсыл мамлекетте жайгашкан? Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан. Туура, Казакстанда жайгашкан. Душанбе кайсыл мамлекеттин борбору? Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан. Туура, Душанбе Тажикстандын борбору. Ак алтын өлкөсү деп кайсыл мамлекетти атайбыз? Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан. Туура, Өзбекстан мамлекетин ак алтын өлкөсү деп атайбыз. Манастын күмөзү кайсыл мамлекеттен көрүүгө болот? Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан. Оба, Манастын күмөзүн Кыргызстандан көрүүгө болот. Сомони кайсыл мамлекеттин акча бирдиги?
Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан. Туура. Тажикстандын акча бирдиги сомони. Бул кайсыл мамлекеттин желеги? Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан. Ооба, Өзбекстандын желеги. Бишкек кайсыл мамлекеттин борбору? Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан. Туура. Бишкек Кыргыз Республикасынын борбору. Биздин сүйүктүү мекенибиз. Демек, балдар, биз бүгүнкү сабакта эмнелерди үйрөндүк? Ооба, биз бүгүнкү сабакта мекенибиз Кыргызстан жана шериктеш мамлекеттери Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан мамлекеттеринин символикалары, тарыхый жерлери, ата-бабалардан сакталып келген улуттук баалуулуктары менен тааныштык. Мамлекеттер жөнүндө билгениңерди досторуңарга, ата-энеңерге жана бир тууганыңарга айтып бергиле. Дагы өз алдынча изденип окуп таанышкыла. Туулган жердин топурагы алтын демекчи, мекенибиздин баалуулуктарын менен сыймыктанууга, аларды коргоого, сактоого үйрөнүү менен мекенчил болуп өскүлө. Кийинки сабактан көрүшкөнгө чейин сак саламатта болгула.